өлкөбүз тынч болсун, ар бир үйдө тарбияланып жаткан уулдар мекенчил болуп тарбиялансын. Ош шаарында Улуттук коопсуздук комитетинин Альфа атайын багыттагы кызматынын операция учурунда курман болгон аскерлерге эскерүү реквием уюштурулду. Иш-чарага жергиликтүү бийликтин Ош шаарын жана Ош облусу боюнча башкармагынын шаардык милициясынын жана жогорку окуу жайлардын өкүлдөрү катышты. Бүгүнкү митинг реквиемдин максаты биринчи ошол ар кандай спецоперацияларда, террористтер менен күрөшүүдөгү, согушуудагы спецоперацияларда курман болгон атайын багыттагы Альфа кызматынын кызматкерлеринин курман болгон кызматкерлерин эскерүү. Айлаганча ажал деген ушундай кетет тура Азраил барганда. Эскерүү иш-чарасында Элмирбек Жеңишбек уулу Альфанын курман болгон кызматкерлеринин элесине арнап автордук чыгармасын окуп берди. Муну менен бирге алардын кыскача өмүр баяндары да айтылды. Бүгүн өзгөчө сонун иш-чара болуп атат. Бул иш-чарага биздин дагы Ош мамлекеттик университетинин студенттери биз дагы кошо катыштык. Ошол ардагерлерге, ошол курман болгон ардагерлерге ар бирине ыр жазып, мен өзүм автордук ыр жаздым. Митинг реквиемди уюштуруу күнү кокустан тандалган жок. Анткени 2006-жылы май айында УКМКнын Альфа кызматы алгачкы аскердик жоготууга учураган. Террористтерди жок кылууда курман болуп, алардын жасаган баатырдык эрдиктерин өсүп келе жаткан муунга ошондой эле мамлекеттик деңгээлде идеологиялык максатта баардык багытта ушундай маалыматтык деңгээлде ишти алып баруу негизги максатыбыз болуп эсептелинет. Иш-чара мекенди коргоо, курман болгондорду эскерүү, эл аралык терроризм жана экстремизм менен күрөшүүгө байланышкан кайгылуу окуяларды коом үчүн маанисин түшүндүрүү максатында уюштурулду. Өсүп келе жаткан жаштарды патриоттуулукка, мекенди сүйүүгө үндөө. Гүлжан Ажыматова, Алишер Мусажалил уулу, Ош шаары.